Урматтуу мэр, ушу боюнча өзүңүз жооп бериңиз. Эмне үчүн мындай саясат жүргүздүңүз? Эмне үчүн чечимдерди сиз эске алган жоксуз? Бузуп салдыңыз булардычы? Анан мындай эми билбейм, иреттүү саясат алып барыш керек эле да. Бул саясатыңызга мен чын ичим жылыган жок. Бул боюнча сиз жооп бериңиз. Биз коомчулукка айтабыз кандай саясат болуп атканын. Эми биринчиден мындай дейм, кичине Кудайды карап калп айтса да. Кудайды карап записыңыз бар. Чөп записыңыз Жок, бар. угусуңуз запись. Угус кылат. Жок, Адам не кылайын десе, жериңиз бар дедиңиз. Болгон жериңиз. мен сөзүмдү кылайын. Мен айтайынбы? Биринчиден записиңизди угузуңуз. Андай мен менен жашабал деп мен антип эч кимди Мен чочуп кеттим го ошондо. мен антип айтканга дагы оозумдагы акылымдагы мындай сыйбайт да. Мен эмне кылайын? Мен менен жашаган да жүргүн. Эмне кылайын? Силерди багайын. Акырындан кийин каяктыр блогерлерге чыккан. Чыкпай бергем. Ошолор жардам берет экен силерге. Наоборот, өзүңөр тескери жагынан жаман көрүп калып атасың. Экинчиден бул чечим жанында турган дагы башка жарандардын эмесинде сот менен фальшивый деп таанылып жокко чыгарылган. Жок.